Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Кыргызстандын 200 жараны Германияда иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Салык кызматы 4 айда 14,4 миллиард сом камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Кыргызстандын аймагында бир суткада 7 өрт кырсыгы катталды. Бишкектин Чүй Манас проспектилериндеги инсталляция жана декоративдик тосмолор жаңыртылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тандоо, Ошто алыш күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Тет-а-тет форматында жолугушууда өлкө лидерлери Кыргыз-Орус эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу багыттарын талкуулашты. Россиянын президенти Владимир Путин тараптар ортосундагы мамилелер жалпысынан позитивдүү өнүгүп жаткандыгын белгиледи. Садыр Жапаров Россия менен бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташууга даяр жана кызыктар экендигин билдирди. Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчиси Улукбек Марипов аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин Азия өлкөлөрү департаментинин башкы директору Файсал Аламоди менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушууда тараптар эки тараптуу кызматташуунун бардык спектринин учурдагы абалын, ошондой эле аларды мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында Улукбек Марипов жана Файсал Аламоди эки өлкөнүн ортосунда каралып жаткан түрдүү тармактар боюнча келишимдердин жана меморандумдун долбоорлорун илгерилетүү боюнча биргеликте тыгыз иш алып барууну макулдашты. Кыргызстандын 200 жараны Германияда иштегенге мүмкүнчүлүк алышат. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев министрлик менен Германияда ишке орношууга мүмкүнчүлүк берген Эду виза программасынын ортосундагы кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюу учурунда билдирди. Келишимге эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдыдагы чет өлкөдөгү жарандарды ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен программасынын жетекчиси Свобода Торстендин ортосунда кол коюлду. Мамлекеттик салык кызматы январь-апрель айларында 14 миллиард 445,5 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, белгиленген план 3,6% же 495,5 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу камсыздандыруу төлөмдөрү 2 миллиард 430,4 миллион сомго көп чогултулду. УКМдин өрткө каршы жана куткаруу кызматтарынын маалыматы боюнча сутка ичинде республиканын аймагында 7 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 7 өлүм тартылды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 3, Чүй областында 1, Жалал Абад областында 2 жана Талас областында 1 өрт катталган. Ал эми куткаруу кызматтары тарабынан 2 чыгуу болду. Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишиндеги жаркыраган шаарлар менен инсталляция жана декоративдик оймо чиймелерди жаңыртышты. Маалыматка ылайык, ишкананын цехинда металлдан 12 атайын тирөөчтөр жасалды. Орнотуунун бекемдиги үчүн аба ырайы ар кандай шарттарына туруштук бере турган бетон негиздери орнотулган. Мындан тышкары кооздук тосмолор жаңыланып, электриктер 750 метр жаңы дюралиттерди орнотуп, металл оймо чиймелеринин айланасына сары түз берүүчү жарыктар оролду. Ош шаарында 21-23 майда алыш күрөш боюнча Азия чемпионаты өтөт. Мелдеш Сүйүнбаев атына стадионунда өтүп, ага 14 өлкөдөн Афганистан, Индия, Индонезия, Иран, Казакстан, Түштүк Корея, Монголия, Пакистан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Филиппин жана Япониядан жалпы 300 спортчу катышат. Белгилей кетсек, чемпионаттын жыйынтыгы менен Түркияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тандоо жүрөт.